Кыргыз радиосунда ишемби күндөрү саат 10-дон 10:30га чейин наристелерди тарбиялап өнүктүрүүгө арналган радио мектепти угууга чакырабыз. Программада адистердин кеңештери сунушталат. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио угуучулар. Бүгүндөн баштап Кыргыз радиосунда ата-энелерге арналган атайын радио мектеп долбоорун баштайбыз. Бул долбоор Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду жана Кыргыз радиосу менен биргеликте уюштурулуп эфирге чыгарылып жатат. Бүгүнкү биздин алгачкы уктуруунун темасы дени сак баланы дени сак, көңүлү куунак эне гана төрөй алат деп аталат. Биз бүгүн ушул теманын тегерегинде сөз кылабыз. Биздин бүгүн студиянын коноктору белгилүү тажрыйбалуу акушер-гинеколог, Бишкек шаарындагы номер 3 үй бүлөлүк медицина борборунун директору Бурул Алымкуловна Досалиева жана Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун аткаруучу директору, белгилүү педагог, окумуштуу доктор Шаршеевна Кендирбаева жана жайлоо бала бакчалары долбоорунун жетекчиси Жоданбеков Асылбек болмокчу. Биз бүгүн темага өтөөрдүн алдында жаңыдан баштап жаткан радио долбоордун максаттары жөнүндө кененирээк маалымат алыш үчүн сөздү Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун аткаруучу директору Докторгүл Кендирбаевага беребиз. Чоң рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Биз жаңы жылда жаңы радио берүү менен баштап жатабыз. Анткени себеби бул радио берүүнүн аталышы өзү эле айтып турат. Кыргызстандын балдарынын эрте өнүгүүсүнө зарылдыктарын жана муктаждыктары боюнча ата-эненин билимин, билгичтиктерин жана көндүмдөрүн жогорулатууга багытталган. Эмне үчүн бул темага кайрылып атабыз? Бул тема жеке гана Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнөдө аз кайрылган темалардан болуп жатат. Баланын эң ушул өнүгүү зарылдыгы, муктаждыгы ушул мезгилде калып каралбай калгандыгына байланыштуу кийинки өмүрүнүн акырына чейин өксүктөр жана кемчиликтер коштоп калгандыгын биз далилдегибиз келип жатат. Анткени себеби бүгүнкү күндө жалпы дүйнөлүк атаандаштык эмгек рыногунда акылдуу, ден соолуктуу жана сапаттуу билимге ээ болгон балдарды тарбиялаган мамлекеттер келечектүү мамлекет болуп жаткандыгын билип жатабыз. Биздин артыкчылыктуу темаларыбыздын жана багыттарыбыздын бири ушул Отунбаева Роза Исаковнанын демилгеси фондунун башкы багыты келечекке инвестиция салуу жана ошонун алкагында жасалып жаткан бир топ жумуштар боюнча да айтылмакчы. Бул багытында иштеп келе жаткан биринчи жолку иш аракеттер жайлоо бала бакчалары боюнча айтылат. Эрте өнүгүү балдар темасы же медициналык темага кирбестен же жалпы билим берүү темасына кирбестен ортодо калып жатат. Биз энеталар менен кездешкен учурда көптөгөн жерлерде өзүбүз күбө болдук. Эки гана мисал айтып кетсем болот. Алыскы Ала Буканын 1-май айылындагы жайкы балдар бакчасын уюштурганда кичинекей Чолпонай деген кыз китепти кармап эле булдурап эле аябай эле мындай кызыгуусу артып атат да. Анан энесине суроо берип атпаймынбы, абдан китеп кызыгып атат, китепти окуп бериш керек десем, энеси көзүнө жашын алып айтат: балам бир жума болду ушул жайлоо бала бакчасына келгени, тили чыкканына сүйүнүп эмнени айтып бергенин билбей атат. А сиз буга чейин караган жок белең десем, айтат: эмне кызмат бар экен, кайда барарымды, кантип чыгарарымды мен эчтеке билбейт элем деп. Экинчиси, биз жакында белгилүү билим берүү боюнча эксперт педагог Асылбек Жоданбеков экөөбүз энеталар менен кездешүү, балдарды өнүктүрүү зарылдыктары жана муктаждыктарын эрте билүү боюнча энеталар үчүн кездешүү жасаганда көп энеталар келди. Биз акчаны табабыз, тамакты беребиз, кийинтебиз. Бирок эмне үчүн биз эч жерден андан ары балдардын өнүгүү муктаждыктарын билүү боюнча бир да кызматка кайрыла албай атабыз, бизге жардам бергилечи деп ушундай үмүттүү суроолорду берди. Биз албетте бул жерде медик өзүнүн гана медициналык талаптары боюнча медсестра айтып берип коет. Ооруган учурда гана кайрылабыз. Мектепке же бала бакчага келгенде алипени үйрөткөндө, эсепти үйрөткөндө, кандайдыр билим берүү муктаждыктарын чечүүгө гана багытталат. Бирок баланын мээсинин негизги калыптануу мезгилинин 80% 8 жашка чейин калыптанып бүткөндөн кийин биз баланы тарбиялоо жөнүктүрүү кеч экендигин мына бүгүн ар бир эне ата билип, түшүнүп, анан турмушта
эртең мен балама көңүл бөлөм дебестен бүгүнтөн ушул радио мектепти алган адистик кеңештерди кабыл алуу менен балдарга иш жасайт деп ишенебиз. Рахмат. Демек, радио уктуруунун максаты ата энелер үчүн баланы эң жаш куракта тарбиялап өстүрүү. Туура жеке гана ата энелер үчүн эмес, болочок эне аталар үчүн дагы, эртең эне болом, ата болом деген адамдардын дагы ушу балдардын өзгөчөлүктөрүн, муктаждыктарын, анан көпчүлүк учурда кенедей балдарды төрөлөрү менен чоң ата чоң энесине таштап кетип атат толтура. Коомдо өзгөрүүлөр, илимде өзгөрүүлөр жана адамды өнүктүрүүдөгү өзгөрүүлөр өзгөчөлүктөрүн эне аталар көпчүлүгү билбейт. Анан мына биз балдардын жакшы тамактануусун оптимизациялоо долбоорунда жүрүп иликтөөлөрдөн көрдүк. Баланын физиологиялык жактан таптакыр өнүкпөй калгандыгы, мисалы үчүн 40% эркек бала армия кызматына жарабастыгын, репродуктив органдарынын кыздардын кыйналып адистер айтып берет го, мындай маалыматтыгы жоктугун. Билим сапаты боюнча мына дүйнөлүк иликтөөлөр негизинде биздин бүткөн балдарыбыз дүйнөлүк эмгек рыногуна мындай конкуренттүү адис катары даяр эместигинин себеби, бул себеби эрте жашта баланы өнүктүрүүдөгү кетирген кемчиликтер натыйжасы болуп эсептелет. Рахмат. Мен эскерте кетейин дагы бир жолу. Бул радио мектеп айына 2 жолу үзгүлтүксүз чыгып турат. Радио мектепке биз Кыргызстандагы ушул тармак боюнча белгилүү адистерди чакырып, баалуу кеп кеңештерди, маалыматтарды үзбөй берип турабыз. Ата аскалы зоо, эне боорундагы булак, бала экөөнү жанган шам чырак. Эмесе биз бүгүнкү талкуулай турган негизги темага өтөлү. Бурул Алымкуловна, наристе жарык дүйнөгө дени сак, өнүгүүсү жакшы болуп төрөлүш үчүн, андан кийин төрөлгөндөн кийин дагы ал жакшы мындай чоңоюп, өнүгүп кетиш үчүн эненин кош бойлуу мезгили абдан мааниге ээ болот деп окумуштуулар көп далилдүү фактыларды келтирип жатышат. Сиз ушул боюнча бүгүнкү күндө өз тажрыйбаңызда кандай кырдаалдарга тушулуп жатасыз? Рахмат. Бул эми дүйнөдө үй бүлө болгондон кийин ушул үй бүлөнүн бактысы, байлыгы бул үй бүлөгө келген бала болуп эсептелет да. Байлыгы да, бактысы да ошо үй бүлөдө бала. Анан ошол баланы бул дүйнөгө алып келген келечектеги жаш эне боюна бүткөндөн баштап өзүнө кандай мамиле кылыш керек? Ушул болочок энеге айлана чөйрөсү, үй бүлөсү, деги эле ушул коом кандай мамиле кылыш керек? Бул жөнүндө өтө көп сөздөрдү айтыш керек. Себеби болочок энеге камкор мамиле көрүш керек. Себеби дени сак энеден дени сак бала төрөлөт. Баланы бойго бүткөндөн баштап мен кесипкөй болгондон кийин ошол өзүм көргөн, өзүм байкап келаткан нерселерден айтып өтөйүн. Бул медициналык жактан дагы толук көрсөтүлгөн. Бала бойго бүткөндө эненин физиологиялык, психологиялык бардык сезимдери өзгөрөт. Ал өзгөргөндө ошонун бардыгы ошо иштеги түйүлдүккө берилет. Эгер эненин дени сак болсо, эненин маанайы ачык болсо, эненин ичкен жегени таза болсо, ошол эс алуусу, жасаган иши бардыгы өзүнүн көңүлүндөгүдөй болсо, ошонун бардыгы бул түйүлдүк балага берилип турат. Эгерде эне капаланса, туура эмес тамактанса, туура эмес иштерди кылса, алардын бардыгы ошол ичтеги балага таасирин тийгизип турат. Мисалы, жаш эне, ошо болочок эне боюна болгондон баштап, боюна болгонго ошо пландаштырып аткан убактан баштап ичкилик ичимдиктерин, наркотикалык заттарды, тамеки тартууну, ушулардын бардыгынан толугу менен баш тартышы керек. Себеби булар ошол түйүлдүккө өзүнүн терс таасирин тийгизет. Негизинен ушул мен айтып өткөн заттарды пайдаланган энелерден кемакыл балдар, денеси соо эмес балдар төрөлүп калат да. Ошон үчүн эне боюна болгондон баштап туура тамактануусу болот. Эң биринчиден туура тамактануу. Туура тамактанганда бул күнүнө 2400-2700 килокалорияга чейин алыш керек да. Анын ичинде бир 100 грамм сөзсүз түрдө белок болуш керек, 350 грамм углевод болуш керек, бир 75 грамм сөзсүз бул өсүмдүк майларын алып ушундай тамактануу керек энеде. Анан уйкуну, жумушту муну дагы баягы теске салып туруш керек да. Эне 8 сааттан кем эмес убакыт укташ керек. Ошол эс алганда канча эне көп эс алса, жакшы мисалы музыкаларды укса, жакшы
китептерди окуса эненин көңүлү маанайы ачык болот дагы ошол ичтеги баланын дагы өсүшүнө аябай чоң таасирин тийгизет. Эне ошол эле учурда өзүнүн денесин гигиеналык жактан таза алып жүрүш керек. Денесинде эч мындай бир кургактыкты, мисалы көбү бир энелерде болот, денелери аябай кургак болот. Ошол убактарда аларды жанакындай ар кандай кремдер менен сыйпап, мунун баардыгын эми баягы өзү көзөмөлдө турган врачтан ар бирине өзгөчө бир мамиле кылыш керек да, врачтар менен кеңешиш керек. Бул тамактануусу, эс алуусу. Дагы айта кетейин дегеним, бойго болгондон баштап ошол болочок эне сөзсүз түрдө фолий кислотасын ичиш керек. Бул фолий кислотасы мээнин өсүшүнө, жүлүндөрдүн өсүшүнө аябай жакшы профилактикалык таасирин, түйүлдүккө таасирин тийгизет. Дефекттерин жок кылып, ошо профилактикалык түрдө бир 12 жумага чейин сөзсүз түрдө фолий кислотасын ичиш керек. Анан энелер кош бойлуу болгон убакта көбүнчө гемоглобини, кан азайып кетет, аз кандуулук болот. Ошон үчүн деген тамактанганда канды көтөрө турган тамактарды көбүрөөк ичиш керек. Мисалы, уйдун этин жеш керек, уйдун тилин жеш керек. Боордо көп болот бул темирлер. Анан жашылча, витаминдүү тамактарды көп жеш керек. Мунун баардыгын кайрадан эле ошол барып өзү көзөмөлдө турган врачтар менен кеңешип, ошого жараша кылыш керек. Анан түйүлдүк бир 22-24 жумага жеткенде түйүлдүктүн баягы сөөк системасы толук калыптана баштайт да, ошол убактарда кальций ичиш керек. Аны дагы ошол дарыгерлер өздөрү беришет. 24-төн бир 27-30 жумага чейин түйүлдүктүн ичтеги баланын кан системасы толуктана баштайт дагы, энеден көбүрөөк балага кетет дагы, энеде кан аз болуп, бала эне менен тамактангандан кийин мунун баарын эске алыш керек, темири бар тамактардан көбүрөөк жеш керек. Нурул Алымкуловна, чоң рахмат. Эми бул жерде дагы бир мындай маселе бар да, окумуштуулардын изилдөөсүнө таянсак, түйүлдүккө 14 жума болгондо түйүлдүк энесиндеги эмоционалдык, психологиялык абалдарды сезет экен. Ошолорду туят экен. Ошондуктан мен бул жерде сизге дагы бир суроо бергим келип атат. Ушу түйүлдүктүн кийин төрөлүп келечектеги өнүгүүсүнө, анын акыл эсинин өнүүсүнө, ошол кош бойлуу эненин үй бүлөдөгү абалы, үй бүлө мүчөлөрүнүн бири-бирине болгон мамилеси дагы абдан чоң таасир этет деген пикирлер айтылып жатат. Эми бул 14 жумага чейин эле эмес, ошол түйүлдүк пайда боло баштаган, пайда болгон күндө, түйүлдүк болгон күндөн баштап буга бир аяр мамиле кылыш керек да. Ал ошол түйүлдүк келечектеги биздин келечегибиз, мамлекеттин келечеги, ошол үй бүлөнүн келечеги. Ал аман эсен жакшы төрөлүп, жакшы торолуш үчүн, жана сиз айткандай, тегерегиндеги айлана чөйрөсү өтө камкор, өтө бир жакшынакай мамилелерди кылыш керек. Ошол сиз айткандай эле күйөөсү тарабынан, үй бүлөсү тарабынан, айлана чөйрөсү тарабынан жана жаман бир сөздөрдү укса, ар бир сөз баягы кулак укса курсак кайнайт деген кыргыздын деле сөзү бар да. Ошол жаман сөз угуп калса, капаланып калса, ошонун баардыгы ошол түйүлдүккө берилет. 14 жумага чейин эле ошондой ахвалдар болгондо бул бойдон түшүп калышы мүмкүн, бойдон козголушу мүмкүн. Ар бир энеде болуп турган көңүлүнө туура келбеген нерсенин баардыгы балага берилет. Ар бир нерсе бул иштеги түйүлдүккө, болочок балага таасирин берип турат. Ошон үчүн мен адис катары ошол күйөөлөрүнө, жаш келиндердин айлана чөйрөсүндөгү эне аталарына, бир туугандарына, кайын журтуна, деги эле бир ушул коомго суранчу нерсе, боюнда бар аялды көздүн карегиндей сактап, жакшынакай мамилелерди жасап туруш керек. Ал биздин келечегибизди, биздин алдыбызда күтүп аткан нерселердин баарын жасачу биздин болочок муундарды алып келе турган адамдар. Рахмат. Бул медицинада дагы биздин кыргыз элинин салт санасында дагы бул баалуулуктар болуп келген. Биз болгону эске алып аны сакташыбыз керек. Мен кийинки суроону айтып коеюнчу. Кайсы элде жүдө тутса зайыпты, ошол элдин эркегинен көрө айыпты дейт го. Анысыңарындай мына ушул КМШ өлкөлөрүнүн ичинен тилекке каршы ушул биздин кыздарыбыз эң көп миграцияга кетип атат. Орусияда мына запка көргөн учурлар бар. Ал аз келгенсип ушул биздин эркек катары айтсам, ушул эркек катарында ушул биздин өзүбүздүн жубайларыбызга, аял затына, карындаштарыбызга көп көңүл бура албай атабыз да. Ошондуктан мен ушул биздин мекендештерге, өзгөчө эркек ушул адамдарга кайрып кетет элем. Эжекелер жогоруда адистер айтып кеткендей, сөзсүз түрдө биз ушул жубайларыбызга, аял затына, апабызга, деги эле аял затына абдан бир аяр мамиле кылышыбыз керек болуп турат. Бул абдан мезгилинин талабы. Андан тышкары ушул эже абдан жакшы маанай айтып өттү, ушул маанай, аял затынын маанайы. Мына өзүңүздөр байкасаңыздар, ушул көчөдөн болуп калабы, айылдан болуп калабы, өзгөчө ушул жаш келиндердин көңүлү сус болсо жүрөк сыздайт да. Демек ушул мүмкүн болушунча ушул маанайын ачканга аракет кылышыбыз керек. Ал үчүн эмне? Ал үчүн биз ата катарында
ошол жубайына жакшы эр болуунун кандай бир жакшы жолдору бар, башка элдерде кандай экен, ошол айылыбызда, кошунабызда ошол бир өрнөктүү үй бүлөлөрдүн бири бирине кылган мамилеси кандай? Биз ушул сыяктуу нерселерди биз намыстанбастан эле үйрөнүшүбүз керек да. Үй бүлөнү бекемдеп, бакубаттуу кылып, өз ара мамилелерди жакшыртуу үйрөнүшүбүз керек. Тилекке каршы бул боюнча мектепте дагы. Асылбек мырза, мен сиздин ойду улап, сизге дагы бир суроо бергим келип атат. Сиз Жапон элинин белгилүү инсаны Масару Ибуканын «Үчтөн кийин кеч» деген абдан дүйнөгө белгилүү китебин которгонсуз. Ошол китепте дагы баланы өнүктүрүү бул негизи 3 жашка чейин ишке ашат. А 3 жаштан кийин кеч деп жазылып атат. Ушул тууралуу кичине ой бөлүшүп кетсеңиз. Бул өзү ошол 70-жылдары чыккан, ошол Масару Ибука өзүңүздөр билгендей, ошол Жапон дүйнөгө белгилүү Sony деген корпорация бар эмеспи? Мына биз магнитофондорун, ар кандай тетиктерин колдонуп калдык, мына жакшы компьютерлер бар. Тегеле койчу, бул дүйнөдөгү бир алдыңкы компания болуп келген азыркы күнгө чейин. Ушул компанияны негиздеген адам да, өзү ошол компанияны негиздегенде чөнтөгүндө $700 болгон экен да. Анан эми караңыздар, дүйнөгө айланып атат. Ал эми биздин сөз кыла турган ошол 3 жаштан кеч китебинин пайда болуусу, эмне себептен пайда болду, ошого кичине токтоло кетсек. Ал ошол экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Жапонияда бир оор абал болгон да. Жаштар абдан агрессивдүү болгон. Көчөлөрдөгү мушташтар, бири-бирин өлтүрүү, терезелерди талкалоо, ар кандай толкундоолор ошо өзгөчө жаштардын арасында көп болуп турган да. Анан Масару Ибука ошол коомдун Жапониянын алдыңкы адиси катарында ойлонот. Эмне мунун себеби эмнеде? Эмне үчүн жаштар мындай абдан агрессивдүү болуп атат деп ойлонот. Анан ошол кездеги жаштарды изилдей баштайт. Университеттин студенттерин изилдей баштайт. Анан мектептин деңгээлине чөйт. Анан кийин ошентип изилдеп отуруп, ата-энелерди, анан ата-энелердин балдарга кылган мамилесин, кенже курактагы балдарды изилдеп отуруп, анан мунун түйүнү ата-энеде, анан эң эже айтканда кенже куракта болот экен деп. Эрте куракта. Анан ошол эрте куракта болот экен. 69-жылы ошол Kindergarten is too late. Демек, бала бакча кеч болуп калат деген түзмө түз которгондо ушундай китеп жазганда. Өзүңүздөр билгендей, ошол 3 жаштан баштап бала бакчага барат. Анан ата-энелер адатта бала бакчаны күтөт эмеспи? Мына 3кө толсун, бала бакчага беребиз дейт да. Бала бакчада тарбиялат. Демек, ошол биздин бүгүнкү күндөгү мына доктор Шашин айтып кетти, дүйнөлүк изилдөөлөр, ошол эле Хекмандын өзүнүн экономист катары изилдөөсү дагы, физиологдордуку дагы, ошол адистер дагы, гинекологдор, мына мамологдор, папологдор деген чыгып атат бүгүнкү күндө. Демек, ошол адистердин бүгүнкү күндө изилдөөсү, демек, эң кенже куракта ошол баланын дүйнө таанымы калыптана тургандыгын. Түйүлдүк мезгилинде. Түйүлдүктөн баштап, мына мисалы үчүн адистер аныктап чыкты, 5 айдан баштап бала угат экен. Эгерде ошол балада ата-эненин ортосунда бири-бирине абдан бир жанагындай агрессивдүү сүйлөшүү, агрессивдүү бир мамиле болсо, бала кадимки ушуну сезет экен. Ал эми жанагындай классикалык музыканы угса, жагымдуу бир маанай болсо, эненин ичиндеги 5 айлык мезгилинде. Эненин мезгилинде 5 айдан балдар угатат. Анан ал айтат да, ошол китептеги белгилүү нерселерди айталы да, эң бир маанилүү берген нерсе. Ошол адатта дейт, бала дейт, ата-эне балага эксперимент кылат дейт. Бирок бул туура эмес нерсе экен. Балага эксперимент кылуу туура эмес. Демек, биз болжолдуу түрдө балдарды кантип тарбиялашты билишибиз керек. Анын үчүн Масару Ибука айтат, баланы тарбиялоодон мурун ата-эне өзүн тарбиялаш керек. Демек, биз баланын өсүп өнүгүүсүн, туура тамактануусун, эненин атанын ден соолугун, ушул сыяктуу эжекелерден баарын сурап, адистерден сурап, биз билгилүү болушубуз керек. Ошол билгилүү болгондо гана баланы биз туура тарбиялайбыз деген тыйнак. Демек, биз келечекке жакшы муунду тарбиялап чыгарыш үчүн мунун көптөгөн социалдык, медициналык, моралдык жактарын баарын изилдеп чыгышыбыз керек. Азыркы сөздү дагы доктор Шашина сизге бергим келип атат. Бүгүнкү биз сөз кылып жаткан маселе боюнча дүйнөлүк мааниде, дүйнөлүк стандартта бүгүнкү күндө кандай жаңы тажрыйбалар бар? Бир жакшы кабар бар. Жакында эле мына Кыргыз Республикасында ООНдун балдар фондунун демилгеси менен Билим берүү министрлиги жана Саламаттык сактоо министрлиги менен бирге 0 жаштан 7 жашка, 8 жашка чейинки балдарды өнүктүрүү стандарттары иштелип чыгып, парламентте бекип, мына азыр жалпы коомчулуктун алдында талкууга мындай коюлган турат. Биз эмнени айтмакчыбыз? Бул баланын өнүгүүсү, бул илим. Бул сөз эмес, калп эле ана мындай болот, анан антип койсо болот деген. Бул илим далилдеди. Мына биз Кыргызстан карап көрсөңүздөр, дыйкан элбиз. Жашоонун мыйзам чегинде деле көчөттү 8 жашында алманын көчөтүн же болбосо 15 жашында отургузган алма эч качан өсүп кетпейт жана каалагандай түшүм бербейт. Ошол көчөттү 1 жашында, 3 жашында болсо кийинки жылдары жакшы өсүп дүпүйгөн түшүмүн берет. Кыргызстандын табигый байлыгы да жок, бир эл аралык рынокто күч кубаты да жок. Болгон кубаты анын эли. Бирок бүгүнкү күндө үй бүлөдөгү зомбулук маселесин айтып кеттиңиздер.
мына жылдан жылга ушул Кыргызстанда ушул статистика өзгөчө көбөйүп бара жатат. Запкы көргөн эне, мейрим көрбөгөн эне мейримдүү бала төрөп бере албайт. Анан биз бүгүн коркуп атабыз, тигини сабап кетти, муну согуп кетти, муну сайып кетти, муну сөгүп кетти деп. Анткени үй бүлөнүн ортосунда жылуу, гармониялык бири-бирине болгон аё, колдоо, камкор мамилени көрбөгөн бала аны эч качан чагылдырып бере албайт. Буга өзүбүз күнөөлүүбүз. Ошон үчүн эне ата турмуш курарда, турмушка бара турган мезгилинде өзүнүн социалдык жоопкерчилигин билсе, бала деген баладай, башы көзү чарадай, же болбосо Кудай берген баланы Кудай чоңойтот деп коет. Мезгил андай эмес азыр. Мезгил рыноктук. Мезгил бүгүнкү күнү өтө терс жактары менен да көрүнүп турат. Мына ошондон түптүз кылтылдатпай баланы тарбиялап алып кетүү биринчи иретте ушул жерде ата эненин милдети. Мурун сайыз учурда социалдык гарантиянын баарын мамлекет алса, бүгүнкү күндө бүт мамлекеттеги болгон мүмкүнчүлүгүн баарын ата энеге берген. Ата эне билими менен, даярдыгы менен балдарды кордобостон, аялдарды зордобостон мында бейик капар жакшы коомдо жашайбыз десе, бул билим ар бир атага да, энеге да, ар бир коомдун мүчөсүнө керек. Эл аралык тажрыйба болсо, эл аралык тажрыйба мына Масар Ибуканын китебин алгандан кийин, ушул илимий далилди көргөндөн кийин, эл аралык Нобель сыйлыгынын лауреаты экономиканын өнүгүшү түздөн түз адамзаттын физиологиялык билимдүү жана өнүгүшүнө байланыштуу эрте жаштагы деп Хекман айтты. Эгерде кичинекей балага аны муктаждыгын өнүктүрүш үчүн $1 салсаң, келечекте ал бир нече долларга кайрылып келгендигин далилдеген физиологиялык экономикалык таасир далилдеген үчүн Нобель сыйлыгын алды. Бүткүл дүйнөдө мына ошондон баштап атат. Бардык багытты жогорку окуу жайларга эмес, же болбосо кандай кошумча окуу жайларга эмес, баланын эрте өнүгүүсүндө фундаменти бекемдеп койсо, канчалык адамдын фундаменти өнүгүүдө бекем болсо, пайдубалы. Андан кийин калгандары бышык болот. Ошон үчүн бизде атайын кызматтар жок эне аталар үчүн окута турган, эне аталарды агарта турган, эне аталарды керектүү билимге сугара турган радиону бардыгы угат деп ишенебиз. Жана ар бир ата эне өзүнүн ыйык милдетин аткарууда ошол бүгүндөн баштап алган жаңы билимин өзүнүн балдарына багыттайт деп дагы биз ишенебиз. Рахмат, доктор Шашеевна. Алла Таала аял кишилерге мээримдүү жана аяр мамиле кылууну буйрат. Себеби сиздин энеңиз, жубайыңыз, эже карындаштарыңыз, кыздарыңыз аял затынан экенин унутпаңыз. Бурул Алымкуловна, айтыңызчы, бойго бүткөн мезгилден кайсы учурда каттоого туруш керек биздин келиндер? Деги эле биздин келиндер өз убагында каттоого келишеби? Эми ушул учурдан пайдаланып мен ушул сиздин сурооңузга мындай бир жооп айтып, ушул болочок энелерге бир кайрылып өтсөм деген бир эмем бар болуп атат да. Себеби ушул болочок энелер өзү биздин кыздар деген өзүнүн болочок эне экенин билишет. Болочок энелерди тарбиялап, ошолордун ден соолугу чың болуп, анан эне болсо ошондо жанакы бизде айтылып аткан нерсенин баардыгы мен ойлойм ишке ашат эле. Анан бизде баягы кыргызчылык деген болуп атат да. Кыргызчылык деген көп жерде бир аябай чоң бир себептер болуп кетет да. Турмушка чыгат, боюна болот, жүрө беришет. Ошол болочок эне боюна болгонго чейин, ошол түйүлдүктү пайда кылганга чейин өзүнүн ден соолугун караса, пландаштырса дейбиз да, ошол Мына сиздерге ошо каттоого келишет да боюнда болгондо. Ошондо кечигип келгендер болот. Азыр көбүнчө эненин оорусу менен келип атышат да, бөйрөк оорулар көбөйдү энеде. Кан басымы көтөрүлгөн энелер көбөйдү. Анан алардан деген сөз жок, дени сак эмес, жанакындай оорулуу балдар төрөлүп атат. Ошон үчүн эне болгонго чейин ошону пландаштырыш керек да. Пландаштырганга жалгыз эле аял милдеттүү эмес, ошо кишинин күйөөсү, ата эне ошону күтүп атат да, бир балалуу бололу деп. Ошол чөйрө кам көрүш керек. Ата эне айтыш керек, ошол түшүнбөй атса. Анан кээ бир учурларда бизге деген бир 30-32 жума болгондо келишет да, мен мына боюмда бар, каалайсыңбы, каалабайсыңбы, биз аны алабыз.
көзөмөлгө алабыз, бирок ошол энени, ошол баланы биз дагы мондай бир текшерип, бир эмеден өткөргөнгө үлгүрбөй калабыз да. Анан ушул учурдан мен айтат элем, эрте көзөмөлгө турушса 12 жумага чейин жана мен жогоруда айтып өткөн профилактикалык иштердин баарын жүргүзөт элек. Анан алар 12 жумадан өтүп кеткенден келгенде биз кечигип калып атабыз да, көп нерселерди ошо профилактика кылып алдын ала албай калып атабыз. Анан эрте көзөмөлгө келсе, эрте пландаштырса, анан биз айтып аткан жана максаттарга жетет. Эми Кыргызда деген жанакындай бир үй бүлө куруп атканда өкүл атам, өз атам, анан өркүндөй берсин, жана башкача кылып айткан сөздөр бар го, ошонусу кандай? Бул жерде ошолордун да кеңеш бере турган. Мисалы, жаш келин деген кээде кайненесине кайрыла албайт. Кайненесине, эми азыркылар кайненелер өздөрү көп камкордук көрөт. Мен ушу абдан бир ушундай кубануу менен кабыл алып жүрөм да. Мына биздин убактарда кайнене биздин боюбузда барбы, жокпу, качан төрөйбүз, качан пландаштырабыз иши болгон эмес. Азыркы кайнене ушу келинди момунтип бөпөлөп алып келген кайненелер бар. Кубанасың, биздин коом, биздин эл ошондой бир даражага жетип атканына. Анан бул жерде ошо бекеринен жанагы, эми бул законго эчтеке кирбейт го, бирок Кыргыздын өкүл апа шайлап атпайбы? Эң жакын адамдар ошолорда болуш керек. Камкордукту ошолор да көрүш керек. Ата-энеден кем эмес, ата-энеде эле камкордукту көрүш керек. Бул үчүн демек бир толугу менен коом камкордук көрүшүбүз керек да. Ошо биздин келечегибиз, биздин болочогубуз үчүн камкордукту жакшылап, баарлап көрсөк, максатыбызга жетет элек. Рахмат Бурулган кулумна. Баланы тарбиялоо ташты кемиргенге тете. Демек, биз бүгүнкү сиздер менен талкууга алган теманы жыйынтыктай кетсек, биз коомго жакшы муунду тарбиялап беребиз десек, дени сак, акыл эстүү перзентке ээ болобуз десек, биз кош бойлуу эненин саламаттыгына кам көрүшүбүз керек. Анын эмоционалдык абалынын, психологиялык абалынын ушундай бир жайдары, маанайынын ачык болгонуна аны тегеректеп турган үй бүлөсү, жакындары кам көрүш керек. Андан тышкары биз ошол баланын ошо түйүлдүк мезгилинен баштап кандай абалда болушу, кандай үй бүлөгө бала жаралып жатканын, келип жатканын түйүлдүк сезерин ар бир ата-эне билиш керек. Бул жерде биздин эксперттер айткандай, биринчи кезектеги жоопкерчилик ата-энеде. Ата-эне ошо түйүлдүк жаралганга чейин ата-энелик жоопкерчиликке алар дайым болуш керек. Анан ошол эле жерде коомчулук, ошол эле мамлекет, мына ушулардын баары биргеликте биз ошо келе жаткан, төрөлө турган муунга, перзентке жалпы камкордук мамиле кылсак, биз өзүбүз ойлогондой мамлекетибизди өнүктүрө турган, коомду жакшырта турган, өзүбүздүн бакубат жашообузду камсыз кыла турган балдарга ээ болобуз. Ушун менен биз бүгүнкү кош бойлуу эненин саламаттыгы, анын абалы дени сак баланы төрөлүшүн шарттайт деген теманын тегерегиндеги талкуулоону аяктадык. Бүгүнкү биздин берүүнүн катышуучулары белгилүү акушер-гинеколог Бурул Алымкуловна Досалиева эже болду, белгилүү педагог Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун аткаруучу директору Кендербаева Докдургүл Шашевна жана белгилүү педагог Асылбек Жоданбеков болду. Бүгүнкү берүүнү алып барган мен Топчугүл Шайдуллаева, режиссеру Жыргал Аманова. Саламатта калыңыздар. Кыргыз радиосунда ишемби күндөрү саат 10-дон 10:30га чейин наристелерди тарбиялап өнүктүрүүгө арналган радио мектепти угууга чакырабыз. Программада адистердин кеңештери сунушталат.